Мынтип мектеп бөлмөлөрүндө эле сабактан тышкаркы көнүгүүлөр жасап жаткан эки тайпанын балдары жайкы эс алуусун атайын программанын алкагында өткөрүүдө. Бишкек шаарындагы номер 3 мектептин алдына түзүлгөн жайкы лагерь окуу жылы аяктары менен эле кайра эле башталгыч класстын окуучуларын жай лагерге чакырышкан. Мен 1-класстан 4-класска чейин лагерге барып атам. Лагерь мага жагат, бассейнге барабыз, ойнойбуз, столовойдагы тамактар жакшы, дамдуу. Я здесь первый раз, мне здесь очень понравилось. Мен бул жерде биринчи жолу болуп жатам. Мага аябай жакты. Бул жерде ойнойбуз, ырларды окуйбуз, көңүлдүү эс алып жатабыз. Булут жана жылма үй деп аталган эки тайпада 60 окуучу жайкы эс алуусун өткөрүүдө. Буга чейин эле тарбиячылар балдарды окутуу программаларын бекитип, күнүмдүк иш-чараларын ырасталышкан. Күн сайын эс алуу таңкы көнүгүү менен башталат. 8-те башталгандыктан эртең менен багы зарядка жасайбыз, көнүгүүлөрдү жасайбыз. Андан өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүш үчүн ырларды ар кандай түрдөгү ырларды ырдайбыз. Андан кийин уже бизге кошумча башка жактан кружоктор келет, ошолорду өткөрүшөт, жазышат. Кытай тили келет, үйрөтөт, кытайча тамгаларды, жазганды, окуганды үйрөтөт. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы 10 жылдан ашуун убакыттан бери мектеп алдындагы эс алуу лагерлерин уюштуруп, анда башталгыч класстын окуучулары атайын программанын алкагында эс аларын айтышат. Сайыз урагындан бери окуучуларын жайкы эс алуу лагерлерде кошо урап, ата-энелер бул жаатта бир топ эле түйшүккө кабылгандай болду. Көпчүлүк эс алуу жайлары менчикке өтүп, өз милдетин өтөбөй да калганы жашыруун эмес. Мындан улам билим берүү тармагы мектеп алдында лагерлерди уюштурууга аргасыз болушкан. Бишкек шаарында 35 мектепте быйылкы жылы 3700 бала бир ай бою жайкы каникулун өткөрөөрү болжолдонгон. Бүгүндөн тарта лагерлер өз ишин баштап, окуучулардын эс алуусун маңыздуу маанилүү өткөрүүгө жан өрөшмөкчү. Лагерлерде балдар эки жолу тамактанышат, эртең мененки анан түшкү тамактануу. Лагерлерде 100 кружок иштейт. Ал кружоктордо ошол интеллектуалдуу, анан театральный, аябай көп да мындай багыттары көп кружоктор иштейт. Ошондо спорт кружоктору, шахмат кружоктору, балдар мындай бош отурушпайт да. Мектеп алдындагы лагерлердин айырмасы окуучулар өз үйүндө ата-энесинин кашында эле болушат. Бирок күн сайын окууга келген сыяктуу эле жарым күндүк убактысын лагерде өткөрүшөт. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы башка калаадагы окуучулар үчүн эс алуу муну менен чектелбесин билдиришүүдө. Алдыңкы окуучуларга аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөнүн балдары жана ата-энеси балдар үчүн ысык көлдө эс алууну уюштуруп жатышыптыр. Бул үчүн быйылкы жылга 210 балага жолдомо берилмекчи. Ал эми республика боюнча 485 мектептин алдында жайкы эс алуу лагерлери уюштурулса, өкмөт окуучулардын эс алуусу үчүн 5 миллион сом бөлүптүр. Өкмөт тарабынан атайын 5 миллион сом акча бөлүнгөн Федерация профсоюзуна. Бул атайын балдар жанагындай жашоосу оор кырдаалга түшүп калган балдар, жетим балдар, интернат детдомдун балдарына атайын ошондой лагерлердин баары түзүлөт. Андан тышкары дагы бизде жергиликтүү органдар менен биргеликте иш алып барууда. Мисалы, ошол балдардын санын көп алып кетиш үчүн жергиликтүү органдар дагы атайын лагерлерди уюштурулган. Мындан тышкары балдардын жайкы эс алуусун уюштурууда профсоюз уюму, эл аралык уюмдар да өз көмөктөрүн көрсөтүшүп келет. Албетте, союз маалындагыдай көгүлтүр көлдү жээктеп, чет өлкөлөрдөгү жайкы лагерлерге балдарын жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк болбосо да, ата-энелер капчыгына жараша жакынкы аймактардагы эс алуу жайларына балдарын жайгаштырууга болгон аракетин жумшап келишет. Шекер Сатыбалдиева, Бекназар Шермамбетов, Нью ТВ.